Программабызды улантабыз 12 апрель бүгүн бизде дагы коногубуз бар. Каныбек Иманалиев жана ити аты ким? Сесиль. Саламатсыздарбы? Сесиль, саламатсыз. Куш келипсиздер. Аф. Раф. Иттин тилинде учурашып атабыз. Мынакей биз менен учураштык. Куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бүгүн ушу достук жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Анан кийин ушу итиңиз менен канча жылдан бери дос болуп атасыз? Саламатсыңарбы? Мен Сесиль мен Сесиль деп аябай кээде айтам да. Обычно мен сосиска деймин. Сосиска. Эркелетем ушинтип. Сосиска. Сесиль. Жакшы. Канча жылдан бери багып жүрөсүз, чоңойтуп? Бул уже 2,5 жашта. Муну үйдүн ичинде багат окшойсуз. Үйдүн ичинде бул сыртта кожасы, тери аябай өтө жука. Назик. Бул үйдүн ичинде жашайт. Бул боору аябай неме болот. Айтканда слабый болот. Сук тиип калышы мүмкүн. Ошон үчүн буга кышында строго кийим кийиш керек. Шуба, норка. Норка. Норка эмес, мындай хотя баллон болот. Жакшы. Каныбек мындай сөз бар экен да. Ит дос болгон жакшы дейт, а бирок досуң ит болсо жаман дейт экен. Ошо менен кошуласызбы? Кошулам. Неге кошуласыз? Негизи бекерден айтпайт бул ит деген бул адамдын досу деп. Бул сен билбеген учурда дайым сенин оң жак же сол жак капталыңды постоянно кайтарып жүрөт. Карап жүрөт. Ит адамдын досу. Бир досум жаңы чабыккан бар экен ушул сөздө. Аял адамдын досу депчи. Ага деле кошулган. Анан кийин ушу кандай кылып тамактандырасыз? Буга дагы баягы көчөгө чыгарып туруш керек, эшикке чыгарып ойнотуш керек, мынча тамак бериш керек деген нормалар бар го. Албетте, муну деген 1 саат эле калтырып койсо үйдү чакчылекке бат эле чыгарып коет. Постоянно эшикке чыгарып. Демек үйдө байлап постоянно киши болуп туруш керек. Киши болбосо бул бат эле үйдүн көмүтүп эле бир замат эле чачып коет. Мен муну Москвадан алып келгем да. Москвадан Джек Рассел терьер. Жана Маска деген Джим Керринин киносу бар. Ошондо Майло деген күчүк бар. Вот ошол парода. Будан чоңойбойт, Будан чоңойбойт. Булар аябай максимум 9 килограммга чейин барат. Бирок 9 килограмм бул болбойт. Бул стандарт булардыкы деген выставкага 6-7 килограмм чыгат. Бул азыр кичине вес кошуп алды. Муну азыр чуркатып арыктатыш керек. Арыктатыш керек. Просто азыр бизге келгиси келип атат. Мындай айтканда Казакстанга жакында күйөөсүнө барат. Мейли. Ошого бир аз кичине жакшы. Эт албасын деп. Демек сиз кандай максатта багасыз итти? Көбөйтүү максатында. Неге дегенде бизде Кыргызстанда көбөйтүп алып не кыласыз? Сатасызбы? Сатасыз. Мен келгенде бул мындан башка порода жок болчу биякта. Азыр жаңычылык алып келген турбайсызбы? Азыр 3 күчүк тууган. 3 күчүктүн эң улуусу каза болуп калды. Өлүп калды. Арты кайрылуу болсун. Калган экөө биякта эле. Бул жакта эле. Баасы канча болот болду экен ошондо? Бир күчүктүн баасы. Эми базардагы баасы. Базардагы баасы 300ден жогору. Доллардан. Кармаңыз. Булар деген негизи деген мен мурун көп байкачу эмесмин. Бул деген ата-энеси канчалык титулдуу болсо, ошончолук күчүктөрү кымбат болот. Атасы ушунчалык аябай белгилүү болсо, мен бирок буларды Казакстанга алып барам. Мунун күйөөсү Казакстанда. Ажырашып кетишти эле. Жок, ажырашпайт, бирок өзүнчө жашашат. Убактын өзүнчө жашашат. Жумуш боюнча да койбойсу. Жакшы. Башка иттерден мунун мүнөзү айырмасы өзгөчө айырмаланат. Бул деген
ээсине аябай неме болот, берилген болот. Негизи мунун кайдан чыккан? Бул парода Джек Рассел, Джон Рассел деген бир священник болгон. Англияда. Анан ошо охотничий күчүк менен мындай боевой күчүктү эметип ушу парода чыккан да. Булар негизи крыса, лов, тышкан кармайт. Үйдө тышкан жок. Үйдө биз мышык аралашкан кунда. Буларга деген мышыктар менен ойногон жеңил болот. Мышыктар деген аябай шамдагай чыкчу жерге чыгып кетет, бул артынан жүрө берет. Мындай чоң иттер мындай буга кызыксыз да. Бул постоянно өзүнө мындай партнер издейт. Ойногондо. Анан түлкүгө чыгат. Эмнеге түлкүгө чыгат? Башына таң калчумун. Бир себеп бар экен, булардын куйругу аябай калың болот. Булар деген мындай коркуу деген сезим жок буларда. Бул түлкү деген уясына кирип кеткенде бул артынан кошо кирет. Жакшы. Чиштеп алганда анан ошо ээси куйругунан кармап тартып чыгарыш керек. Кызык. Кандай тамак бересиз? Өзүңүз эле жеген тамактар? Тамак ар кандай, кээде атайын кээде солдун үстүнө өзү чыгып эле өзү жиберет. Бирок өзүнүн нормалары бар. Башында кичинекей чагында жанына уктачу. Азыр кичине бөлүнүп кетти деп көбүс чоң. Сиз үчүн бул аябай жакын адамыңыз экен. Ата-энем башында тура эмес көргөн. Анан кийин ошондон өзүнчө бир комната бөлүп бердик. Жакшы экен. Тамак жегени болсо бул өзүнүн атайын корумдары бар. Корумду дүкөндөрдөн сатып аласыздар, атайын иттерге сатылган. Бирок корумду деле көп акыркы убакта көп жебей калды. Мындай биз жеген тамакты деле көп жеп калды. Лагман жеп, плов жеп. Суши сиз менен да. Жакшы. Рахмат. Келип аябай кызыктуу сонун маек куруп бердиңиз. Экөөбүздөргө тең ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуздар, ар дайым десеңиздер чың болсун. Саламат.